Биз сууну экономдогонду үйдөн башташыбыз керек. Адамдарга жакшылык кыл, таймашта жалаң адилеттүү эрежелерде ойно. Жашоо ураны да ушундай адам менен маектешүү бир топ кызыктуу болду. Тактап айтканда, бул ирет биз Кыргыз Республикасынын Улуттук Илимдер Академиясынын алдындагы Суу көйгөйлөрү институтунун жетекчиси менен баарлаштык. Аты жөнү Чонтоев Догдурбек Токтосартович. Туулган жылы күнү 1966 жылы 10 декабрь. Туулган жери Ысык Көл облусунун Жети-Өгүз районундагы Дархан айылы. Билими 1986-1991 жылдары Кыргыз мамлекеттик улуттук университетинен география факультетин аяктаган. 2002 жылы география илимдеринин кандидаты, 2005 жылы доцент, 2012 жылы профессор, 2014 жылы география илимдеринин доктору. Үй бүлөлүк абалы, үй бүлөлүү, 2 кыз, 2 уулдун атасы. География, экология, туризм жана суу ресурстары маселелери боюнча 80ден ашык илимий макалалардын 5 окуу методикалык колдонмолордун ээси. Борбордук Азиядагы суу ресурстары, билим берүүнүн сапаттуулугу менеджменти, жождорду аккредитациялоо жана туризм боюнча эксперт болууга жетишкен Догдурбек Чонтоевдун илимге, аракетке, эмгекке жана жеңишке болгон сезим каалоосун ойготкон учурлардын бири өспүрүм кезинде орун алган. Ал окуяны маектешим төмөнкүдө эскерди. 8 класста бүтүп атканда bir экзамендер тапшырдык. Ошондо биз 3 досубуз дайыма чогуу ойноп, чогуу спортко барып, чогуу жүрчүбүз. Мына ошондо класс жетекчибиз Ормокеев Манапбай деген агай болгон. Ошол киши эмнегедир эки досумдуку жалаң 4-5 кылып да, меникин 1-2 сабагымды 3 болуп калып, ошону жардамдашып түрткүлөп аткан 4 кылышат да. Анан бүтүп атканда үчөөбүздү тургузуп айтты. Догдурбек эмне сен бул экөөнү бирдемен келби? Эмне үчүн сеники ушундай да, чогуу жүрөсүңөр, доссуңар. Тил досторуң жакшы. Ошондо мен биринчи жолу абдан катуу намыстанып, фактически 9-10 класста кайра тетиги 5-6 класстан бери кайра конспектировать этип окуп чыккан. Догдурбек Чонтоев турмуштук өйдө төмөнгө туруштук берүүгө бала кезинен эле көнүшө баштаган. 10 балалуу чоң үй бүлөнүн башы. Атасы ал 6 класста окуп жатканда кайтыш болуп калган. Апабыз деп коебуз, көбүрөөк бизге тарбия берип калды. 5 кыз, 5 эркек, 10 бала тарбияланган чоң үй бүлөдөнбүз. Эжелерибиз улуураак, мен эркектерден ортончусумун, 2 улуу, 2 кичүү. Атабыз эрте өтүп кетип, эмнегедир мен турмуштук жолунда оокатка именно ушу 6-7 класста кто я деп мен киммин деп келатканда бир кичине оорураак турмушту көргөнгө чыйрагыраак болуп, анан айылдын жашоосун, айылдын турмушун бала кезинде көбүрөөк көрүп, анан көбүрөөк ушундан тарбиялап калгам. Андан соң биз жаратылышты изилдөөгө кандайча кызыгуу артып калдыңыз деген суроонун жообуна кызыктык. 9 класста ал кезде 83 год всесоюзный геологический bir конкурс болуп, ошол конкурска катышкандагы ошол геологтордун жана жаратылыш ресурстарын боюнча bir чоң конкурска катышканда bir 30 беттик bir реферат өндөртүп жазганда, ошондо билгенмин биринчи жолу ошол жаратылыштын байлыктарын изилдөө керек экен. Ошондон эле анан эмнегедир билим берүү тармагынан географияга bir жакындыгым бар. Ошол мен жанакы өзүм конспектировать этип предметтерди кайра окуганын результаты 10 класста жана итоговый экзамен болуп атканда мен наоборот классташтарыма консультация берип калдым да. Ошондон анан өзүм может быть көбүрөөк нерсе ойлонуп көбүрөөк алгам. Жогорку окуу жайга тапшырган соң 1984-1986 жылдары аскердик кызматын өтөө үчүн Карелия Республикасына кеткен. Советтик армиянын чоң жашоого тарбияга бере турган деп коет, бала ойдон кетип, анан бир мужчина болуп кайра армиядан келесиң, чоң тарбиясы бар. Мен ошол жакта да армияда да ротанын комсомол организациясынын секретары болуп иштеген. Ошол жерде бир замполитиз бар эле, Мокин деген, ошол мени аябай көп тарбиялап, Догдурбек, наверняка тебе через 10-15 лет твою фамилию услышим, у тебя хорошее будущее деп, анан ошол кездеки баягы 26-съездин чечимдерин
кандай протоколдо, кандай жүргүзүп, кандай комсомолдук собранияларда алып барганын көп нерселерин ушул армиядан үйрөндүм. И эмнегедир ушул өзүмдүн чогуу кыргыз мектебин бүтүп барсам да орус тилин ушул армиядан жакшы өздөштүрүп келген да. Армиядан келгенден кийин эле службадан келгенден кийин аудиторияга отуруп студент болуш это эң жеңил оңой мечта болуп калат да, армияны көрүп келген. Ооба, жашоодон, аскерден алган тарбиялардан соң университетти ийгиликтүү аяктаган Докторбек Чонтоев эмгек жолун Ысык Көл мамлекеттик университетиндеги география сабагынан мугалим болуу менен баштаган. Мен бүткөн кафедра геоморфология, картография деп аталып, ошол картография деген сабакты берген мугалим жок болуп атыптыр. Ошол жака барып 3 жыл иштеп келе калды. Декан менен научный руководителин чакырып суранышты. Ойлонуп, ушу 3 жыл иштеп келе калам деп Караколдо барып университетте 15 жыл иштедим. Жөнөкөй мугалим болуп, министерство направлениясы менен бардым. Мен ушул тагдырга бир ыраазы болгонум. Союз тарап аткандагы 91-жылы бардым. Союз тарап аткандагы оор мезгилди көрүп калдым. Бирок ошол эле мезгилде Союздун акыркы жанакы льготаларын көрүп калдым деп койсом болот. Как молодой специалист болуп барып заявление жазганда эле 2 айлык зарплата подъемный беришти. Вне очереди квартирага коюп, анан жанакы бир балабыз менен барган, балдарыңар менен квартирада турат экенсиңер деп поддержкаларды берген бүгүнкү күнгө чейин унутпайм. Аталган окуу жайда окутуучу, ага окутуучу, кафедра башчысы, жаратылышты пайдалануу жана туризм институтунун директору, туризм факультетинин деканы болуп улам бир тепкичтен экинчи тепкичке көтөрүлүп турган. Ошол жылдары кандидаттык ишин жактаган. Декан болуп иштегенден кийин андан ары өсөм десең доктор болуш керек экен деп, анан 2007-жылы докторский жактайм деп анан Бишкекке которуп келдик. Келип Кыргыз экономикалык университетинде тоже 5 жыл туризм факультетинде декан болуп иштедим. Ошол жерден анан абдан жакшы жардам берип, коллегалар менен Кыргыз экономикалык университетинде бир прогрессивдүү көп нерселерди үйрөндүм. Ошонун ичинде эле ошо бүгүн да айтам, мен өзүмдүн 2 агайым илимий жетекчим Атышев Гөлгөнатович, анан ошол университет ректору болуп жүргөн Камчыбеков Төлөбек Кадыралиевичтер Докторбек, сен жакшы жигит экенсиң, өсө турган балдарың экенсиң деп мен ушу докторский жактаганда өздөрү аябай түрткүлөп жардам берди. 2014-жылы илимдин докторлугун жактадым. Анан кайра эле ошол жерге келип иштеп атсам, министерстводо бир конкурс объявить этилип калды. Сен ушул конкурска катышышың керек деп түртүп барып эле киргизишти. Ошол менен 2016-жылдан 2 жыл начальник управления вуза болуп иштеп калдым. 2 жыл начальник управления науки болуп иштедим. Бул жака 19-жылы Дүйшөн Маматканович деген академик агайыбыз болгон, ага чейин ушул жерде 25 жыл директор болуп иштеген. Ушул институт түзгөн, абдан Борбордук Азияда бирден бир суу боюнча номер 1 специалист болгон. 3 жылдай Өлпартат агай өтүп кетти. Ушул агай келип Докторбек именно доктор наук жаш ишенген балдар жок болуп атат. Ушул институтта силер возрастым келип калды, каралбай калчудай болуп атат. Сен ушул жерди барып көтөрүп бересиң. Мен сага ишенем деп 2 жолу барып сурандан үчүнчүсүндө макул болуп агайдын эмесин албай келип 3 жылдан бери ушул жерде ушул институтта иштеп атам. Семинар, конференцияларды ушул жерден өткөрүп турабыз. Бизде жылына 2 жолу мартта День воды, анан ноябрда День науки деп 2 чоң мероприятие өтөт, плановый. Андан сырткары августта летний школа деп көлгө алып барабыз. Так, андан сырткары 30-40 мероприятияларга катышабыз. Мен жана айтып атканым, академик Маматканов, Дүйшөн Маматканович деген ушул институттун негиздеген адам, ушул Кыргызстандагы Борбордук Азияда суу боюнча биринчи адам болгон. Ижерде агайдын эмесине ылайыктап чакырып Знаки ана отырган жер агайдын иштеген иштери. Знаки агайдын баштан аяк иштегени чакар музей жабып койгон.
Арча полигонуна барып иштеп келе турган лаборатория Сакогорный прорыв опасный өздөр. Бул жерде булардын баардык оборудованиясы бар. Кайыктан баштап дрондор бар, мынакей инструменттердин баары ушул жерде базалар. Компьютер, ноутбуктар, абдан жакшы оснащенный лабораториясы. В принципе, ушул жерге келип жыйнап коюшат да, ушул жерден алып кетип иштешет экспертиз. Азыр ошол жана айтып аткан Аларчинский полигондо 4 бала постоянно дежурстводо турат. 4 күндө бирден алмашып барып келип турушат. Жайкысын азыраак сонун болуп турат, просто жана суунун деңгээлин карап атышат. Быйыл өтө деле жазда кооптуураак болсо керек э? Кооптуураак болгон деле айтышат. Бирок кээде спускать этишет. Мынакей могу ошол теги 3600 метрде биздин Аларчинский полигон деп аткан станциябыз чехтер менен чогуу салынган. Сонун мына ошол жерде мындай ушул жерге дежурствого барып келип турушат. Суу көйгөйлөрү жана гидроэнергетика илим изилдөө институтунда жалпысынан 100дөй адам эмгектенет. Андагы кызматкерлер мөңгүлөрдү изилдеп, суу көйгөйлөрүн анын коңшу өлкөлөр менен бөлүштүрүлүшүн карап, жана башка жаратылышка байланыштуу бир топ тармакты өзүнө камтыйт. Институтта 6 лаборатория бар. Алар дарыя, жер астындагы суу, бийик тоодогу көлдөр, тоо экосистемасы, гидроэнергетика жана маалыматтык системаларды изилдейт. Доктурбек Чонтоев учурдагы суу көйгөйлөрү жакынкы аралыктагы сууга байланышкан абалдар боюнча айтып өттү. 50 жыл, 100 жылда суу проблемаларынын актуалдуулугу, анын мааниси көтөрүлүп эле кете бере турган болуп калды. Бүгүнкү күндө сууну пайдалануунун темпи кээ бир экономикалык көрсөткүчтөрдөн астыга озуп чыкты. Аны мен бир мисал менен айткым келет. Мисал үчүн жанагы Борбордук Азияда, Борбордук Азияда, Центральный Азияда, ушул жерде 1980 жылдары 24 миллион эле калк жашаган. Бүгүн 75 миллионго жетти. Значит, ошол калктын өсүшү сууну пайдалануунун деңгээли 3 эсе көбөйдү. Значит, бул региондо суунун тартыштыгы барган сайын күчөйө берет. Ошондуктан бул институттун иштеп чыккан илимий жанакы өкмөткө берип аткан рекомендацияларынын баары керектүү. Суу проблемалары жанакы актуалдуулугу көтөрүлүп эле кете берет дегенди мына бүгүнкү күндө окумуштуулар айтып атышат. 2040-жылдарга жанакы жер шарынын 2 миллиарддан ашык калкы суу дефицитине кабылган. 2040 жылы суу мындай жалпылап караганда көптөй көрүнө берет, бирок именно ичкен суу, жанакы пресная вода деп коебуз го, ичкен суунун тартыштыгы, анан жанакы субатка пайдаланылган суунун тартыштыгы күчөйө бере турган болуп калды. Эгерде ушул 21-кылымга чейин мурдара дүйнөдөгү жана чоң ар кандай конфликттердин баары жер талаштан, анан жана улуу таралык мамиледен чыгып келсе, бүгүнкү күндө 21-кылымда суу проблемалары чоң кандайдыр бир спорный моменттерге алып келе баштады. Борбордук Азияда 20-25% деп атабыз, эмне Кыргызстанда жана биз мониторинг кылган Ысык-Көл областынын территориясында Карабаткак деген мөңгү бар. Андан сырткары биз жана Кумтөрдүн тегерегинде мөңгүлөрдү дайыма наблюдать этип турабыз, монитор. Булардын данылары боюнча 17-18% азайып кетти. То есть жана температуранын көбөйүшү менен тез ээрип атат да. Бул процесс, если азыр ушул бойдон жакынкыда жана мен айтып аткан 2040-2050 жылдарга чейин улана бере турган болсо, дарыяга суу ошол 2040 жылга чейин көп келет дагы, андан кийин суу келбей калышы. Жылына Кыргызстанда 51 миллиард метр куб суу пайда болот. Биз буквально 12 миллиард биз өзүбүз пайдаланабыз. Ичкенге, сугатка, анан жанагындай технический, бытовой нуждалар. Калган 39 миллиард метр куб суу коңшуларга агып чыгат. 24 миллиард Өзбекстан алат. Биздин сууларды. Где-то 7 миллиардтай Казакстанга чыгат, где-то 6 миллиард, 6,5 Казакстанга, 7 миллиард Кытайга чыгат. Анан где-то 2 миллиардтай Тажикстанды өздөй алат да. Значит, биздин сууларды ушундай бөлүшкөнүбүз үчүн 91-жылга чейин баягы Союздун мезгилинде Москвадан биз дотация алып турчубуз. Например, мына эмне үчүн кышкысын Бишкекте энергетический кризиске калып атабыз.
Москва ошол кезде ушул биздин сууларды алган үчүн кандайдыр бир компенсация койчу. Ошол механизм бар болчу да. Догдурбек Токтосартович жетектеген институтта жалаң мекенчилдер жана кесибин сүйгөн адамдар иштейт деп билет ал. Себеби анда акыркы 10 жылдыктарда айлык маяна жарыбаган акчаны түзүп көбөйтүлгөн эмес. Ушул жылдын апрель айында айлык бир аз болсо да көтөрүлүп, кызматкерлердин демине дем кошулган. Маектешим Илимдер академиясында абдан көрөгөч, так илимпоздор бар экенин, алардын изилдөөлөрүнө таянып иш жасоо менен бир катар кыйынчылыктын алдын алууга болорун белгилейт. Догдурбек Чонтоев өкмөт бийлик биз менен тыгыз иштешсе, кооп туудурган жагдайларды айтканыбызда кулак салышса деген мекенчилдик сезимин ачыктады. Биз сууну экономдогонду үйдөн башташыбыз керек. Эртең менен турганда жана кечинде жатып атканда светтерди мүмкүнчүлүккө жараша азыраак үйгүзгөнгө, экинчиси эртең менен жана тишти жууп атканда 10 мүнөткө чейин кранды ачып коюп, 3 мүнөт сууну пайдаланбай, балдарга да калгандарына да сууну экономдуу пайдалануу жүрүш. Ошол крандан канчалык көбүрөөк суу алып чыгып атат, анан айтасыздар суу жетпейт. Туурабы? Мына ушул үйдөгү ар бир ата-эне өзүнүн балдарынан баштап ушундай тарбия бере баштаса, анан сөзсүз түрдө бул кыргызда бекер айтпайт. Сууну карап түкүрбө, сууну карап жанагындай бир ыкылас нерселерди жасаба, болбосо ошо колуңду бетиңди жууп, же болбосо суу ичкен жерди көздөп бир кир нерселерди таштаба, мына ушунун баары тарбиялык мааниси абдан чоң. Өлкөнүн жаратылыш байлыктары өзгөчө суу маселеси жөнүндө кеп козголгондо Догдурбек Токтосартовичте патриоттук сезими күч алганын байкап отурдум. Ар бир адам өз бактысынын куруучусу, ийгиликке жетүү үчүн тынымсыз эмгектенүү керек деген принципти туу туткан каарманымдын көп жылдык эмгектери бааланып, Билим берүү министрлигинин 2 жолу ардак грамотасы, билим берүүнүн отличниги жана башка бир катар наамдар менен сыйланып, Кыргыз экономика университетинин мыкты лектор 2008 сынагынын жеңүүчүсү аталган. Анын илим жолундагы бардык аракеттерине ишенип да, колдоп да келген үй бүлөсү тууралуу да сурап өттүк. 2 ул 2 кызым бар. Келинчегим мурун РСК банкта иштеди көп жыл, азыр Бишкек госрегистринде иштеп атат. Экономист, бухгалтер болуп, бухгалтериясында иштеп жүрөт. Улуусу болсо 8 жыл болду Америкага кетип калган, аяктан үйлөнүп, келинчеги бир неберели болду, жашап атышат. Жакшы иштеп, жакшы жүрүшөт. Жашоолору жакшы дегенде. Экинчи уулубуз национальный Кыргызский европейский факультетин бүткөн. Башында мэрияда иштеди, андан аэропортто иштеди, азыр жана партнер нефть деген компанияга келип иштеп жүрөт. Жаңы эле үйлөндү. Буквально 3 күн мурун балалуу болушту, неберели болушту. Андан кийинки кыздарыбыз кичирээк. Биринчи кызыбыз 2 курс. Ошол Кыргыз экономика университетинде международный торговляда окуп атат. Кичүү кызыбыз 9 классты бүтүп атат. Ар кимиси өзүнүн багыты менен кетип калды, бирок менин жолум жолдой деп кете турган жок, бирок мен жана кичүү кызым эмнегедир кийинки кездерде менден көбүрөөк сурап, көбүрөөк кызыга баштады. Жана 17-чи мектепти окуп атат. 1-класстан бери круглый отличница. Мен ойлойм, ушул кызым менин жолум менен кетиши мүмкүн. Эки небереңиз болгон турбайбы? Кут болсун, жаңы эле төрөйт.